Кутмандуу күнүңүздөр менен достор, ар бириңиздерге жагымдуу маанай каалайм. 86 жашка чыккан атанын ой толгоосу менен бүгүн сиздер менен абдан бөлүшкүм келди. Ал ата мындай дейт да, мен жаш мезгилимде өлүмдөн абдан курчун элем дейт. Ушунчалык өлүмдөн корккондон жашоомду жек көрүп, жашоого болгон кызыгуум жоголгон дейт да. Ошентип өлүмдөн коркуп жүрүп, 3 жолу кырсыкка кабылдым дейт. Өлүмдөн ушунчалык өлүмдүн өзүнө барбасам дагы кичине болсо дагы даамын татып көрдүм. Мына ошондон кийин гана дейт мен өмүрүмдү сүйө баштадым. Өмүрүмдү ушунчалык баалай баштадым, жакшы иштерди жасай баштадым. Кадимкидей жашоого болгон кызыгуум ойгонду дейт да. Эми бул жерден биз өзүбүз үчүн кандай сабак алсак болот? Адам эмнеден көп корксо, кайсыл ойго көбүрөөк байланса, ошол нерсе аны артка тарта берет. Ошол сизди коркуткан ойлордон арылганда гана ошол жерде сиздин сүйүүңүз, жашоого болгон кызыгууңуз ойгонот. Демек, коркунучту биз айланып тегеренип кача албайт экенбиз. Коркунучту биз сүзүп өтүп гана жеңе алат экенбиз. Ар бириңиздерге жагымдуу маанай каалайм. Бул мен үчүн ушунчалык абдан баалуу ой болуп калган үчүн сиздер менен дагы бөлүшкүм келди.